بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бүгүнкү биздин иш-чарабызга келген азиз коноктор, имам дамналар, устаздар, айрыкча мына Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн Талантбек Курбаналиевич өзү келип отурат. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча жана этностор аралык агенттиги деп азыр жаңы аталып калды. Мына ушул агенттиктин түштүк аймагы боюнча бөлүм башчысы Фуркатбек Адилбекович, ошондой эле Борбор калабызда муфтияттан Султан Ажы Дамылабыз келип отурат. Областык прокуратурадан, областык ички иштер башкармалыгынан баяндаушыларыбыз келди. Мен учурдан пайдаланып, бүгүнкү биздин иш-чарага келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык айтмакчымын. Ушул иш-чараны уюштурууда обул администрацияга, областык ички иштер башкармалыгына, областык прокуратурага, дин иштери боюнча түштүк аймактык бөлүмүнө, деги эле имам дамналарыбызга, ошондой эле медреседеги иштеген окутуучу ага эжекелерибизге, баардыгыңыздарга казыяттын атынан, облусубуздагы 7 райондун хатибияттарынын атынан терең ыраазычылык жана рахмат айтып кетмекчимин. Буга чейин баяндамага чыккандардан статистикаларды да уктук. Статистикаларга жакшылап маани бере турган болсок, албетте үрөй учура турган деңгээлдеги көрсөткүчтөр айтылды. Мен да баяндама жасоодан муран бир аз изилдөө жүргүзүп көрсөм, 2025 жылдын башында эле январь айында Ички иштер министрлиги берген маалыматка ылайык, январь менен февралдын ортосунда эле бир топ айырмачылык өсүү болгон. Демек, мындай нерселер биздин коомчулукту, айрыкча дин кызматкерлерин бул зордук зомбулукка кайдыгер карабастыгыбыз керек экендигине коңгуроо кагып атат десем болот. Адамзатты Алла Таала жаратыптыр, албетте баардыгыбызды эркек аял кылып жаратуу менен бирге баарыбызга түрдүү мүнөз, түрдүүчө кандай бир түшүнүктөрдү да берген. Негизинен биз зордук зомбулуктун себептерин издейбиз, анын жоюунун жолдорун да издейбиз. Ошол күнгө чейин муну менен буга каршы күрөшүүчү иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келе атса да, тилекке каршы бул нерсе негедир токтобой келет. Бул да болсо биз мына ушул жакка бекемирээк бел байлап, коомдун тынчтыгы үчүн, коопсуздугу үчүн, деги эле мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн жигердүүлүк менен иш алып барышыбыз зарыл болгон маселелерден экенин да көрсөтөт десем болот. Себептерине токтоло кете турган болсок, жана биз облустук казыят тарабынан даярдалган видеороликте 3 түрүн көрсөттүк. Эми мындан башка да түрлөрү көп болушу мүмкүн, бирок негизинен бизде көйгөй айланып аткан мына ушул 3 жаатта болуп атат. Биринчиси ошол үй бүлөдөгү зордук зомбулук, андан кийин карыган ата-энелер жасаган жалпы эле жаш улгайгандарга болгон зордук зомбулук, ошондой эле жаш балдарга, айрыкча мектепте, көчөдө, тең туштар арасында күчтүүлөрдүн күчсүздөргө карата жасаган кысымчылыгы, зомбулугунун чагылдырып берди. Мен айтарым, бул нерсенин бардыгы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө мисалы ата апага күч кол көтөрөт, күчүн көрсөтөт, анан ал апа өчүн балдарынан алат. Бул болуп эле жүргөн нерсе, баарыбызга сыр эмес. Анан энеден ыза таткан бала көчөгө чыгып, күчүн өзүнүн алсыздарга көрсөтүп атат. Натыйжада зомбулуктун чынжыры ушинтип башталып атат. Кыргызда бир жакшы сөз бар: ооруну дарылагандан анын алдын алган оң деген.
Андықтан біз ошол чынжырдын баш жагына сокку урушубуз керек. Тагыраак айтканда, biz адегенде зордук зомбулукту жоюу үчүн үй бүлөдөгү абалга мындай бир жакшыраак көңүл бөлүшүбүз керек. Үй бүлөдө ата энелер балдарыбызга үлгү болгудай адеп ахлактын туу чокусун көрсөтүп беришибиз керек. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Куш уясында көргөнүн кылат деп. Ошондуктан биз үй бүлөдөн баштасак, бул нерсенин алды алынат. Анан үй бүлө жакшы болсо, коом жакшы болот, коом оңолсо, мамлекет өнүгөт. Үй бүлөдө ата тарабынан апага болгон зордук зомбулук болсо, ата эне тарабынан ошол өз перзентине да зомбулуктар болуп турат. Муну дүйнөлүк статистикада мен таанышып чыктым. Болуп өткөн 1 жылдык зомбулуктардын эсебин алганда, ошонун 76% ата энелер өз перзенттерине зомбулук көрсөткөндү түзөткөн. Ата эне өзүнүн перзентине зордук зомбулук жасаганы жалпы зомбулуктун 76%-ын түзөт экен. Бул да өтө чоң трагедия. Мунун өкүнүчтүү нерсеси, ата эне ошону жасап атканда мен туура иш жасап атам деген ишеним менен кылат да. Мен балама тарбия берип атамын, муну жаман жолдон кайтарып атамын деп аны кагып, согуп, силкип, акарат кылып, таска уруп дейбизби, ошондой тарбия берип, анан зордук зомбулук болот. Бирок бул нерсе эч кимибизге сыр эмес. Мына ушинтип тарбия берүү баланы оң жакка эмес, балким терс жакка кетүүсүнө көбүрөөк себеп болот. Натыйжасы ошого алып барып атат. Устаздарыбыз китептерден окуп жүрөбүз, кинофильмдерден көрүп жүрөбүз, балдарды тарбиялоодо уруп, согуп, аларды кагып силкип эмес, балким аларды мактап, сен жакшысың, сен мыктысың, беш аласың дайыма, сен менден да мыкты болосуң деген бир көрсөтмөлөр менен, багыттоолор менен тарбия берген жакшы экендиги байма-бай китептерде жазылып келет. Муну имамдарыбыз да билет. Бир эне баласын каргаганда дайыма Меккеге имам болгур деп каргайт экен. Эң жаман каргыш ошол экен. Биз баланы ушундай тарбиялоого өтүшүбүз керек. Дин кызматкерлери өзүбүз да башкаларга үлгү болуп, бала тарбиясында, анан коомчулуктагы бала тарбиясында кайдыгер кылбай, буга салымыбызды кошушубуз керек. Себеби биз дин кызматкерлеринде, имамдарда аудитория жакшы. Жума намаздарында, айт намаздарында, аш тойлордо бизге мындай аудитория көп чогулуп берет. Анан болгондо да дин кызматкерлерине, имамдарга болгон сыйдан улам, калайык калк угат, тыңшайт, анан ошого амал кылышка аракет кылат. Ошондуктан биздин милдетибиз жалаң жеткирүү, жалаң туура түшүнүк менен элге айтып баруу. Анан дуа кылабыз, Алла Таала ар жагына ийгиликтерди берет деп. Аны менен бирге зордук зомбулуктун болуусунда кээ бирлер укук маселесине токтолот. Атанын укугу, апанын укугу, баланын укугу, кайнененин укугу, келиндин укугу деп ушундай укуктар менен укуктар жүйө катары көрсөтүлөт. Өз укугун аткарбай койду, өз укугун туура эмес аткарып атат, чегинен чыгып кетти деп. Кээ бир психологдор мына ушул укуктар айтылган ушул дин тарабындагы же каада салтка негизделген ар бир адамдын укугу бар. Ошол укуктар рамкага адамдар камалып калган. Ошол рамкадан чыгып ээн эркин болуш керек деген жүйөнү айтып, зордук зомбулуктун алдын ушуну менен алыш керек деген пикирлери да жок эмес экен. Бирок мен молдоке катары айтамын, биз ошол укуктарды толук туура билбегендиктен ушундай болуп атат дейбиз. Алла Таала инсанды жаратыптыр, ар бирине өзүнө жараша укугун берип койгон. Укугун туура тааныбагандыктан, балким ошол рамкадан чыгып кеткендиктен ушул жагымсыз жагдайларга коом туш болуп атат.
Бұл дүйнө мына ушул сахна сыяктуу. Баарыбыз жарык дүйнөгө келебиз. Кимдир бирөөбүз баштаганда ошол баланын ролун аткарабыз, учуру келип, атанын ролун, апанын ролун аткарабыз. Анан чоң ата, чоң эненин ролун аткарып, анан бул дүйнө менен коштошуп кетебиз. Ошол сценарий бар. Биздин сценарийбиз, биз жана видеоролукта көрсөттүк, Кур'ан аяттары бар, пайгамбардын хадистери бар. Биз бир мамлекетте жашап атабыз, ошол мамлекетибиздин конституциясы, мыйзамы бар. Мына ушул жерлерде бардык сценарийлер жазылган. Тагыраак айтканда, ар бир адамдын жашоодогу аткара турган ролу көрсөтүп берилген. Биз ошол ролду туура аткара албагандыктан, өзүбүздүн укугубузду билбегендиктен балким мына ушундай нерселерге кабылып атсак керек. Мейли, кимдин укугу кандай экендигин биз ар кимге жеткире албайт экенбиз. Ар бир инсанды кармап, сенин укугуң мындай, тигинин укугу андай деп жеткире албай укуктар дей турган болсок, укуктар боюнча неме кыла турган болсок, мен айтып кетет элем ушул жерден баардыгыңыздар чакырып кетет элем негизги инсандык, адамдык укукка чакырып кетмекмин. Эң биринчи мусулманчылыктан мурда деле инсандыкка чакырып кетмекмин. Ошол зордук, зомбулукка аракет жасай турган адам эң биринчи ошол каршысында өзүнөн запчы кетирген адамдын атасы, өзүнүн атасыбы, баласыбы, же классташыбы, ким экен, ким болбосун, эң биринчи аны инсан деп тааныш керек. Аны адам деп тааныш керек. Эң биринчи бизге шарияттын койгон талабы да ушул. Биз, мен айттым, атанын ролун, эненин ролун, баланын ролун туура аткарышыбыз керек. Ошондо жашообуз жакшы болот дейбиз. Бирок а дегенде инсандын ролун аткара албай жүрөбүз да. Инсандык рамкасына түшө албай жүрөбүз. Ошондуктан бизге динде жашоо дагы, мамлекеттин мыйзамдарына баш ийүү дагы кыйынчылыкка туруп атат. Өзүбүздү капастагыдай сезебиз. Биз а дегенде өзүбүздү инсан катары сезип, бизге Кудай Таала инсан кандай болуш керек экендигин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаты кандай болуш керек экендигин көрсөтмөлөрүн, осуяттарын ого эле көп айтып кеткен. Мен бүгүн башка бир нерселерге карап токтолбойун, молдо катары ошол инсан кандай болуш керек экендигине токтоло кетейин. Балким баарыбыз мына ушул рамкага түшсөк, анан калган укуктарыбызды тааний билип, балким бизде ошол укуктар өз эмесин таап, зордук, зомбулуктар азаябы. Бүгүнкү иш-чарабыздан максат да ошол өзү. Бүгүнкү иш-чарабыздан ошол айтылган жасалган баяндамалардан, көрсөтүлгөн видеороликтерден жок дегенде ушул жерде отургандардын өзү таасир алып, өзүндө кандайдыр мен ушундай кемчилигим бар экен деп билип ошону жое билген болсо, болбосо ушул жерде уккандарын, айтылгандарын арттагы элге, калың элге имамдамалар болуп, баш болуп барып жеткирип берсе, биздин иш-чара максатка жетти деп ойлойбуз. Инсан кандай болуш керек? Жараткан Алла Таала Кур'анда бир канча сүрөлөрдү ант ичүү менен баштаган. Ант ичүү менен баштаган. Тафсир илимин, балагат илимин окуган устаздар жакшы билет. Ант ичүүдөн максат эмне? Ант ичүүдөн максат биз инсандарды адатка айланганы бир нерсени айтуучу адам, бир нерсени бирөөгө жеткирип уктуруучу адам, угуучу тарапка, экинчи тарапка ишендирүү максатында ант ичебиз. Бул адамдардын, инсандардын адаты ошондой. Айтабыз го, өлөйүнө каршы өзүм тууру дейбиз го, нан урсун дейбиз. Же кылган ишим тууру, же муну кылбаймын деп. Максат ошол экинчи тарапты ишендирүү үчүн. Алла Тааланын ант ичүүсүндө мына ушундай бир хикматтар бар. Биз ислам дининде мусулмандар жалаң Кудайдын атына гана ант ичүүбүз керек. Валлахи, биллахи, таллахи деп. Куранга, пайгамбарга, Каабага деген анттар ант катарына өтпөйт, касам катары эсептелинбейт анын шариятта. А бирок Алла Таала каалаган нерсесин ортого коюп ант иче берет. Мисалы, ваш-шамси, күнгө касам ичем, вал-лайли, түнгө касам ичем деп. Анан бир нерселерди Алла Таала ортого коюп ант ичет дагы, андан кийин кандайдыр бир олуттуу нерсени инсаниятка насаат катары айтат. Эмнени ортого коюп ант ичип аткан болсо, муну тафсир термини менен муксамун бих деп айтылат.
ушуну менен ант ичилип атат дейт. Эмнеге ант ичилип аткан болсо, эмнени айтмакчы болсо, аны тафсир термини менен муксамун алейхи, ошого ант ичилди деп айтылат. Эми мына ушул муксамун бих менен муксамун алейхинин ортосунда сөзсүз байланыш бар. Кур'анда риторика, мына ушундай чеберчилик өтө жогорку деңгээлде берилген. Ал түшүнүктүү болуш үчүн мен сиздерге адегенде бир нерсени айтып кетейин. Кур'анда Кудай Таала жылкы баласына ант ичкен сүрө бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-'адiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم. Жараткан Алла айтат: мен чуркаганда курсагынан гүрс деп үн чыккыдай деңгээлде катуу чуркай турган күлүктөргө ант ичем. Фал-мурияти qadha, чуркаганда туягындагы такат ташка тийгенден жалын чыгып кеткидей катуу чуркай турган жылкы баласына ант ичем. Фал-муghirati subha, таң жүргөнгө чейин чарчабай кайрат кылып чуркай турган тулпарларга ант ичем. Фa'atharna bihi naq'a, чуркаганда артында чаң эле кыла турган аттарга ант ичем. Фавасатна bihi jam'a, ошентип душмандын ортосуна тайманбай кирип бара турган жылкы баласына ант ичем. Innal insana li rabbih lakanud, албетте инсан өз жаратуусуна берген нематтарына жаратылуу шүгүр келтире албай атат деди. Эми карап көрүңүз, инсандын шүгүрсүздүгүнө Кудай Таала жылкы баласын мисал кылып ант ичет. Жылкы баласы менен инсандын шүгүрсүздүгүнүн экөөнүн ортосунда эмне байланыш бар? Тафсирчилер айтат, мына ушул Кудай Таала ортого коюп ант ичкен жылкы баласы сахабалардын минип жүргөн тулпарлары, аргымактары болгон. Алардын кээ бири же болбосо көпчүлүгү барып базардан эле ошол тулпарды сатып алып, анан ага ээр токумун токуп, жүгөнүн салып, казатка минип чыгып кете берген. Кудай Таала айтмакчы болду: "Эй инсан баласы, карабайсыңбы? Жылкы баласы өзүнүн ээсинин колунан жеген бир коштоо гана жемди актоо үчүн ээси жүгөндү кайда шинтесе ошол жака баратат" деди. Сен жылкы баласычалык акылың жок, ушудан ибрат албайсыңбы? Кудай Таала сага канча неамат берди, ошонун шүгүрүн аткара албай атасың. Жылкыча акылың жокпу деген. Эми инсан өзүбүздүн темабызга өтөлү. Кыска эле сүрөлөр, көпчүлүгүбүз күнүгө эле Фатиха сүрөсүнө намазда замсына кылып жүргөн сүрөбүз бар. Анжир, тин деген сүрө бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ват-тини ваз-зайтуни ва тури синина ва хадал баладил амин. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим. Сумма рададнаху асфала сафилин. Садақаллаху алазим. Кудай Таала айтты: мен анжирге ант ичемин, зайтунга ант ичемин, тур тоосуна ант ичемин, жана мына тынчтык шаары болгон Меккеге ант ичемин. Албетте биз инсанды өтө кооз келбетте, кооз табиятта жараттык деди. Демек, инсандын кооз келбетте, кооз табиятта, кооз хилкатта жаратылуусуна Кудай Таала 4 нерсени ортого койгон ант ичет. Анжирди, зайтунду, тур тоосун жана Мекке шаарын. Экөөнүн ортосунда эмне байланыш бар? Ушу жерден инсан кандай болот экендиги келип чыгат. Чыныгы инсан кандай болуш керек экендиги мусулман болгонго чейин дагы кайталап айтам. Мусулман болгонго чейин чыныгы инсан кандай болуш керек экендигин Кудай Таала өтө чеберчилик менен ушул жерде бизге уктуруп койгон насаат менен. Анжирге ант ичемин деди. Анжир менен инсандын эмне байланышы бар дейт. Алымдар айтат, анжир менен инсандын окшош жери ушунда: анжир да бейиштен чыгарылган, инсан да бейиштен чыгарылган. Анан анжирдин бир сыпаты бар. Ал кайсы сыпат? Алла Таала Адам атабыз менен оба энебизди жаратып, бейишинин төрүнөн орун берип жашатып койгондо, мынабул даракка жакындабагыла деген тыюусун билген. Бирок шайтандын азгыры менен атабыз энебиз ошол дарактан жеп коюп, натыйжада аураттары ачылып, жылаңач болуп, бейиш неиматтарынын арасында шылдыңга учураган. Ошол бейиш неиматтарынын ичинен бир гана анжир Адам атабыз менен оба энебизге өзүнүн жалбырагынан берип, шермендечиликтен куткарган. Кудай Таала муну менен эмне айтмакчы болуп атат дейт муфассирлер айтат: "Эй инсан, сенде да
анжир сыяктуу бирөөнүн айыбын бекитүү сыпаты болсо, ошондо сен инсансың дейт. Эгерде бирөөнүн айыбын ача берсең, бирөөнү шылдыңдай берсең, анда сен өзүңдү инсан дешке укугуң жок демекчи. Осы Сина деген бир чөлдө Мисир менен Палестинанын ортосунда жайгашкан бир тур тоосу, жана Муса алейхиссалам Алла Таала менен раз айтышкан, сүйлөшкөн тоо деп айтылат. Бирок өтө дүйнөдөгү эң чоң чөлдөрдүн бири ошол. Ал чөлдү басып өтүү көптөгөн полководецтерге да насип кылган эмес. Жанагы Амир Темир да ошол чөлдү басып өтүшкө коркуп артына кайтып кеткен эди. Бирок ошол жерде жайгашкан тур тоосу бар дейт. Чөлдүн ортосунда болсо деле жанагындай бак дарактуу өзүнүн бир эмелери бар, дарактары бар, бир айырмалуу, бир өзгөчө тоо экен. Мен барып көрбөдүм, балким арабызда баргандар болсо билет. Айтмакчы болуп атат Кудай Таала. Жалама аска зоодон көрө бадал зарлуу, карагай зарлуу тоо жакшы. Аерге чөп өтсө, малыңды багасың. Куурап калган дарактарды кыйып келип отун кыласың. Курулушка жарамдуусын иштетесиң, мөмөсү болсо терип жейсиң. Кыскасы пайдалуу дегендей. Аны айтат, Рухул Баян деген тафсирде айтат, мына ушул тур тоосун мисал кылганы, инсан дегени дүйнөсү үчүн да амал кылып койсун деген. Дүйнөсү үчүн амал кылып койсун. Себеби бирөөнүн колун караган болбойт, кайырчылык кылган болбойт. Никесине бир жубайынын никесин алгандан кийин анын бүт нафакасы, тамак ашы, кийим кечеси, турак жайы ошол эркектин мойнунда. Аларды багыш керек. Бул дүйнөдө жашай турган бир баш байнек боло турган үйү болуш керек. Колунда бир аз биртике малы болуш керек дегендей, дүйнөлүк амалдарды жашап коюш керек. Инсан болушка ушуну да шарт кылган. Кудай берет деп эле жата берсең, Кудай берип койбойт. Кудай Таала бул дүйнөнү 99,9% себепке байлап койгон. Ошол себебин жасаса гана Кудай Таала бизге бир нерсе берет. Акыркы нерсеге токтолобу, Мекке шаарын айтып аткандыгы, Мекке шаары менен инсандын чыныгы инсан болушуна шайкеш келе турган байланыш эмне десе, арабызда ажыга, умрага барып келгендер көп. Ошол жерде эгер Кааба болбосо, эгер шарият ошентип буйруп койбосо, анда бара турган жер эмес. Ачык эле сөз. Курмадан башка эчтеке жок. Бирок Каабаны Алла Таала ошол жерге куртутуп койду. Ошол жерге ошол исламдын борборундай кылып койду. А жерге амал ажылык кылууну фарз кылып койду. Ошондой болсо дагы, эч нерсеси жок болсо дагы, бүтүн адамдардын бардыгы ошол жака карап умтулат. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө каалоо ниети бар, өзүм бара албасам да жок дегенде ата-энемди жиберсем экен деген. Бир барып келген адамдын, бар элек адамдын арманы күч болот, кайра барсам деп. Ушунчалык тартып турат ошол жер. Кудай Таала айтмакчы болуп атат, эй инсан, сенде деле байлыгың, бийлигиң, мансабың эчтесең болбосо деле, адамдар сага умтулуп турсун, куду Меккеге умтулгандай. Сени менен дос болууга, сени менен кыз алышып, кыз беришип куда болууга, сени менен чогулуп отуруп чай ичүүгө ынтызар болсун. Ай ушул адамдын аркасында бир жолу намаз окуп калсам арманым жок эле дегенде иман болгон. Ушинтип элдин ишеничине кирсең, ошондо сен инсансың. Коёл, адам эмес. Таптакыр мен сапарга чыгып болбойт. Акча берсең өлүң. Ала албайсың. Деп бүтүндөй ишеничтен чыккан болсоң, анда сен инсан эмессиң да. Демек Кудай Таала айтат, мына ушул 4 нерсени биз өзүбүзгө камтысак, чыныгы инсан болобуз. Бирөөлөрдүн айыбын беките турган анжирдин сыпатын өзүбүзгө камтысак, коомго жалаң пайдабыз тие турган зайтундун сыпатын камтысак, тур тоосун мисал келтиргендей дүйнөбүз үчүн жеткиликтүү чараны көрүп койсок, андан кийин Мекке сыяктуу бүт инсаниятты өзүбүзгө тарта турган бир сыпатыбыз болсо, биз ошондо гана өзүбүздү инсан деп атасак болот. Кийин айтат Кудай Таала, "Сумма рададнаху асфала сафилин." Ошондой болсо да мен ал инсанды тозоктун түбүнө салып азаптаймын деди. Айланайын, анжирдин сыпаты болсо деле, зайтун, тур, Меккенин сыпаттары болсо деле аны тозокко салып азаптайбы? Иллаллазина аману ва амилус салихат. Эми ушул нерсеге ыйман керек. Биз адегенде ошол инсан рамкасына кирип алгандан кийин, анан биз ыйман келтирип салих амалдарды кылсак, мына инсандыгыбыз дагы да камил болуп барат. Биз бүгүнкү коомдогу ошондой жагымсыз көйгөйлөрдүн жүзүгө келип аткандыгы мен дагы кайталаймын. Мусулманчылыкты кое туралы,
insandıktan çıkıp ketkendigizden ушул нерселер болуп атат. Кайсы инсандын колу барат өз арактересин карыйлар үйүнө алып барып койгону. Кайсыл инсандын колу барат өзүнүн перзентинин колун сындырганы. Кайсыл инсан өзүнүн күчсүз адамды уруп өлтүрүп коет жанагындай. Инсанга неме боло турган нерсе эмес. Ошон үчүн мен айтамын, туура укуктарды да билишибиз керек. Ата менен баланын ортосундагы, эр менен катындын ортосундагы, жана башкалардын ортосундагы укуктарды билиш керек. Ага чейин биз өзүбүздү инсан билип, каршыбызда турган адамдын инсан экендигин эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Инсан бардык нерседен улуктурат тургандар. Bir момундун көңүлүнө ыза бериш Каабаны бузгандан бетер дейт. Демек, инсандын кадыры Каабадан улук турат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, негизги нерсе адамдарга айтарыбыз, эң биринчи биз адам экенибизди унутпайлы. Ошондо бардык жагымсыз нерселердин алдын алынат дейм. Не демекчимин, дагы бир жолу ушул иш-чараны уюштурууга жакындан жардам көрсөткөндөрдүн баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат дейбиз. Мындай зордук зомбулуктар болбосун, алдын алыш үчүн мына биз дин кызматкерлери чогулуп отурабыз. Бул жерге мамлекеттик органдар адамдар келип атат, ери шаркак, бири-бирибизге колубутубузга бут болуп, бир жакадан басып, бир жеңден кол чыгарып, ушундай бир аракеттерди жасасак, балким түптөн жоюп сала албасак дагы азайтып, болтурбой, алдын алууга бир салым кошо алсак керек. Биз ушул жерде турган бүт имамдардын атынан мен сөз берип кете аламын. Болушунча коомдо тынчтыктын болуусуна, коопсуздуктун сакталуусуна, элдин биримдигине, ынтымагына биз дин кызматкерлери, имамдар дайыма кызмат кылууга даярбыз. Жараткан Алла Таала бизден ушул ата-бабаларыбыздан мураска калган бейиштей болгон жерибизди бейиш десек те жарай берет биздики. Ушундай жерге биз дайыма тынч болсун, бейпилдик болсун. Мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, өлкөдөгү өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун. Ошол эгемендүүлүгүбүздү айгинелеген мекендин эгемендүүлүгү үчүн кашык каны калганча күрөшкөн, канга буйрулгон деген бир немени элестирип турган кыпкызыл туубуз кыяматка чейин желбирей берсин демекчимин. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.